İşlegen жерden emesini meynetini bağlap atабыз, рахмат. Өз үйлерін тартып алып тұр. Барсам açık lütf verdi. Кайра ушуга кошобуз, жүзеге турбайбыз. Ошондо силерге дагы келип калат. Таза суды дагы бир эсиңизге алып койсоңуз. Быйыл жылды Кудай кааласа ушул маселе чечилет деп. 22-23 бар. Мынау суунун аягы мынандай болчудай да. Буга чейин мектепке чейин суу келди да. Анан ал сууну тиги ачы массиви жолдон келе жаткандар тутуп алды. Беш мойнок тутуп алды. Ошон үчүн жанагы мүмкүн суунун объему төмөндүрүп, азыр аз келе баштады. Анан ошол эле труба менен азыр дагы келсе, кандай болот? Аны адистер чечсин. Экинчи бир маселе ушул суу боюнча. Мына 222 дегендин учунда турабыз биз азырчы. Мындайлан 5 кокту бар. А бу картадагылар деме мына проект сызгандар да эме болуп атат. Биз азыр өздөрү менен сүйлөштүк. Жеринде жана Google картадан түзген боюнча болсо, себеби анын баш жагында 222дин төмөнкү учу кирбей калгандай мына схемагачы. Анан макул болдук. Эгерде ошондо кирбей кала турган болсо Шүкүр мырза өзгөртө алабызбы? Өзгөртөдө эги расчет берсе деди, баягы суу эмес. Баягы расчет ошол расчетко туруп кетсеби. Себеби аны ошол жерде чечсек, бул жерде көп сөз боло берчү да, жеринде чечели. Анан экинчи маселе, Талай мырза мына сиз шаарда аябай жакшы иштерди жүргүзүп атасыз. Анан ошо билип туруп атабыз жанакы маалыматтардан быйыл 100 километр жол болот деп туруп. Эми мындай да биз азыр ушул дерсен көлүнүп атпайбыз жанакыдай Кара суу деп туруп. Биз Кара суу районунун ичинде анклавда турабыздан түрдүү сөздөр чыгат. Жергиликтүү эл болгондон кийин сөз болот да, шаар карабай койду, андай мындай деген түшүнүктөр болот да. Кара суунун жолун кесип өтөбүз. Ошол себептен мен суранат элем мына ушу жалпы элдин ичинен. Ушул 100 километр жолдун ичинен бир 500 метрин, жарым километрин, жарымын 223 километр эме кварталга 222 берип койсоңуз, бул жалпы мына эл ыраазы болуп калат эле. Бир көчөбүз асфальтталып калса, бул жаныбыздагы кошуну колондорго баягы Кара суу районунун эмелерине мактана жүргөнгө да бир эки көчөнү пилот кылып туруп эмеге ошо быйыл 100 километр жол асфальтталат дейт. Эми бизде бир жарым эле километр сурайлык, ошонун ичинен ушу эки чоң квартал сизден жарык дейт. Анан эме бул ушул шаардык сиздин бийликтин эменин мүмкүнчүлүгүндөгү нерсени суранып атабыз. Ал эми бул жалпы мектеп маселеси болсо республикалык бюджеттен каралып калгандыктан аны эми колуңуздан келиши эме болот. Свет маселесин чечтиңиз, сууну жеринде чечет экенбиз. Ушу асфальт маселесин бир карап берсеңиз жакшы болот. 8,5 миллион, азыр мына 10 миллиондон ашык акча берип атабыз. Мен айтып атам, кийин жалганчы болуп калбайлы элдин астында. Азыр акырын сурап атпайбы эже? Может өзүнчө турба тартып дагы акча берели керек болсо. Кийин чала болуп калбасын да. 10 миллион берип турган чыгара албаган суунун не кереги бар да? Бучу 15 миллион берели, суу чыксын да болсо. Бучу 20 миллион берели де. Турабы? Ошону айтып атам, сурап атам. 20 миллион. Ошону айтып атам да өзүнө сурап атам, мына ачык. Ана Дөрөтбек Курмаевичтен сураганымда ошол кандай кылсак эме болот, чечени. Эртең мен дагы эме эмесмин да, булар жасаган булар. Акчаны чечип бере турган бизбиз. Ошону айтып атам азыр. Дагы карап көрөлү. Эгер эме болсо, турба тартып, ушу акча кетсе кетсин. Бирок баягы казанда болбосо эмне дейсиз? Чөмүчкө суу турбайт дейсизби? Ошол нар жагында болбойт атып атат да, жайдып атат. Onu экини тартсак деле баары ошо көрүнүштө болот. Казанында ошол сууда атат да. А ошол казандагы сууга азыркы тартылган турба жетет деп атат. Эгер ал жакта казанда суу кеңири болгондо мен айтып атам, анда независимый дагы 4-5 миллион берип тартып койсок болот эле деп атат да. Ошол жок экен эмеси. Түшүнүңөрбү? Эми ошого азыр мынаны ушулардын проектировщиктердин эмеси менен алып келели, бирок баягы эл бири-бирибизди көзөмөл кылышыбыз керек да. Анан учетчик неге коюлат деп атат? Учетчик мисалы мына учетчик коюп болсоң, мына түбү тешик. Мынаныга 1000 суу куй кете берет да. Учетчик деген мынаны түбүн жамап кой деген сөз. Керектүү маалда ичесиң, керектүү маалда жабасың да. Канча ичсең ошонун акчасын төлөп кой светке окшотуп. Эл үйрөнүш керек. Сууну экономду. А биз учетчик коюп болсок, азыр любойың айтып койгула. Менмин дегениң дагы крандан суу чыгатса, лучше аны бактарагым сугарып алайынчы дейсиңер да. Жаап коюш колуңардан келбейт. Ол болуп келген силер эмес, бардык любой жерде. Эптеп мен казаныма суу алып алсам, очогума суу алып алсам, анан лучше арыгымы сугарып алайын, бактарагымы сугарып алайын, ачып коесуңар. А кийинки кошунаңы сыйлаш деген жок бизде. Турабы? Анан келип алып азыр мына биз чыгарып беребиз дагы, биз ар бир үйгө кирип алып карап жүрөбүзбү? Краныңы жап деп. Андай мүмкүнчүлүк жок. Бири-бириңерди урматтап сыйлашыңар. Сопууларды уюштуруш керек ба, сопуулар. Ошолор көзөмөл кылыш керек. Ошолордун ичкен сууңарды учетчиктен убагында акчаны бериш керек. Ошо иштеп аткандардын айлыктары
жакшы болуш керек. Ошолор түнү күнү аракет кылып иштеш керек. А таза суу чыккандан кийин, ошо келгенден кийин суунун акчасын бериңер дагы келбей калат да. Телефондун акчасын сразу төлөйсүңөр, башканыкын кыласыңар, тойго барасыңар, кээ-бирки арак ичкениңер аракты ичесиңер, сигарет чеккениңер чегесиңер, бирок таза суу жалко болот да. Тазалыктын акчасын үйүңөрдү шыпырып аткан адамдын акчасын бериш жалко болот. Бербейсиң. Бул ушундай. Ошон үчүн канчалык жакшы жашаш үчүн жакшы төлөш керек. Мына азыр биз аракет кылып чыгарып беребиз сууну болушунча. Ошону ичкен сууну төлөп үйрөнүш керек. Тура төлөш керек. Анан неме боюнча, жол боюнча баягы кээде боло элек ишти айтпайсың да. Анан бул эми мен айткан эмесмин. Шакирова көчөнүн ачылышында мурунку премьер-министр келип туруп ошол жерде айтылып кеткенде мына 100 миллион доллар берилет деп. Бул деле боло турган иш, бирок боло элек. Бишкек шаары биринчи этабын алды, Ош шаарында экинчи этабы болуш керек. Анан эми жол мына 580 километрге жакын Ош шаарында жолубуз бар экен. Анын бир 80-90% талапка жооп бербейт да. Шаардын ичинде көрүп атасыңар, жамап эме алат. Буга мамлекеттен ошо грант акча алып келип кана ошолор бүт тегиз кылып оңдобосок, азыр шаардын ичиндеги домдордун арасындагы жолдор мына силетикинен жаман жолдор да. Ошон үчүн аракет кылып атабыз. Азыр мына ошол Кытайдан грант акча келип калса, ошол эмелер 55-60 көчө асфальт болуш керек. Ошо келип калса, силердин да карап көрөлү. Макулбу? Анан бирок ага чейин деле биз азыр эме кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Мына техникаларды алып, ошо азыр жол УГД ишканасына, жол курулуш ишканасына жаңы асфальттай турган машиналарды алып келип бердик да. Өзүбүз деле мына кече автобазанын жанында Алайский деген кичине көчөнү биринчи баштап көрдүк. Көрдүңөр, асфальттады. Өзүбүз асфальттап атабыз да ошол. Шаардын мэриянын ишканасы ошол. Азыр техника келди. Анан эми мына 6 айда биз аз пландаштырган шаардын ичинде жолдорубуз бар да, көп болбосо да аз-аздан 1 километр, жарым километрден ошол жолдорубуз жасап атабыз. Анан мына 6 айдын жыйынтыгында салык жакшы түшүп кала турган УГД барбы УГД? Асбекке келиңизчи. Эми шаарда бир болот. Азыр мына ичинде биз катар бир чекеден кыла албайбыз. Мына жерде бир 1 километр жолду бөлүп туруп жасап көрөлү мына. Макулбу? Өзүңөр тандап, кайсы көчөнү бир чекеден айылдын ичин 1 километр, 500 метр жасап берейин. Макулбу? Азыр айтып атам көзүңөрчө. Где-то эмелерде 6 ай чыкканда бир сентябрь, октябрь айларынын ичинде күн сууганга чейин 1 километр жол жасап баштап көрөлү. Отурбу? Азыр айтып атам. Иш планына жазып алды вице-мэр. Ошондо карап көрөлү. Макулбу? Баардыгын бир момент жасаш кыйын тууганда болду. Ага паланча миллион акчалар кетет. Анан биз жасап беребиз, аны ичин мына айылдын ичин жасаганга аракет кылабыз. Макулбу? Биздин территорияда жашап атасыңар, баардык мектеп биз, таза суу биз. Анан пропискага тургулаган шарт эмес. Пропискага тургулаган. Силер Алайдан көчүп келип алып, эмеден көчүп, силер эмне кереги бар? Бизге пропискаңар койгулаш.